Siga balığının 200 mingdeyi alğa Çiçkan Daryasına koya berildi. Balık bir yılda çoğoyup daryanın жоғары жағына çıkıp urukça çavaştaydı. Sүйünген turgunlar balık көбөйсүндө батада tiledi. Biz Siga деген Соң көлдүн балыгынан салып атабыз. Бул Үскөлдө көлдүн өзүнө да багылжат. Буга суунун жылуулугу температура плюсовой температура 5 градустан өйдө болсо бул балыктар бул жерде жашай берет. Токтогул суусунун түштүк жээгинада 200 миңден ашуун балык кое берилди. Жээг жылуу жана тынч болгондуктан балыктардын тез көбөйүшүнө ыңгайлуу болот. Токтогул суу сактагычына совет мезгилинде жылына миллиондогон балыктар кой берилип турган. Ал эми акыркы 7-8 жыл ичинде бир да балык кой берилген эмес. Адистердин айтымында учурда көлдө балыктын 8 түрүнөн 14 тоннага гана жетпеген балык калган. Ал эми учурда Токтогул суу сактагычына мындай каптарга салынып келип 500 миңден ашуун Siga балыгы кой берилип жатат. Балыктын сууда жашап кетиши үчүн суунун жылуулугу 5 градустан жогору болуш керек. Токтогул суу сактагычында акыркы жылдары мыйзамсыз балык кармагандар көбөйүп, балыктын айрым түрлөрү жоголууда коркунучуна кабылган. 20-30 чакырым аралыкка Кытай торлорун жайып, тонналап балык уурдагандар да бар. Ал эми тор жыйналбай, суунун түбүнө чөгүп кетип, миңдеген балыктар кырылып калган да учурлар болот. Балык кармоого тыюу салынган мезгил балыктар өрдөп урук чачып жаткан учур. Ал мезгилде балыктар жээкке топтолуп, алсыз болуп калат. Бул мезгилде кайырмакка да тыюу салынат. Рейдке чыгып, биз сеткаларын изъятия кылып, аларды ошол өрттөп, анан кийин аларга штрафтарды салып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн негизинде браконьерлерге тыюу салып атабыз. Токтогул районунун Кара-Көл шаарынын элдерине айтат элем да, бул көлдүн биринчи балыгын көбөйтөлү. Анан биз ишке рыбактарды алабыз. Балыгы көбөйгөндөн кийин ошол рыбактар кармап тирикчилигин кылат эле. Гүрүпсай суу сактагычына да чабактар кое берилди. Суу жаяккан капчыгайда балыктар тез чоңоюп, салмагы 5-10 килограммдан да жогору болот. Акыркы жылдарда балык запастары особенно Токтогул суу сактагычында почти жок болуп кетти да. Анын бирден бир себеби мына элдин көпчүлүк иштебейт. Анан кийин мурун балык тутуп көрбөгөндөр дагы ушу баардыгы ушу балык кармоо менен аракеттенип калды да. Жаратылыш сакчылары көлдүн балыгын сактап калуу максатында элди убактылуу балык кармабоого чакырат. Сүймөнкул Идрисов, Алмаз Нурмамбетов, Коомдук 1 канал, Токтогул району.